Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Мына лелекке биз 6 тонна un, 1 тонна май, 500 кг макарон алып келип таркатып атабыз. Улуй Караулак айылына. Үйүн ичине бүткүп кетиптир. Аябай көп балалуу экен бул эжекебиз. Бул жакка өтүңүз. Чоң балдарыңыз барбы мына продуктуларды түшүргөнгө? Бүт кичинекей балдары менен. Жамгыр жаап атат мына, көзүңүздөр көрүп агып атат бүт. Жаман болуптур. Аз биз. Үсөн силер же басып өтөлү кандай кылсак экен? Сел дагы эле кетип элек бул үйдөн. Ол Караулак айылында. Жаш балдар аябай көп экен. Секинот. Өтөр. Алып кирип бер. Рахмат эже, жакшылык болсун. Жакшы болуп кетсин, мындай апаттар болбосун, жардамдарды беребиз дагы эже. Балдарыңыз жакшы чоңойсун. Tanara kızımı rahmat bizge kadarkalarla alıp gelip bizim duamızı alıp yürüt. Bundan da köyü versin, önü versin, ösü versin. Elli katını köy koşuyoruz. Köy omuruzun bozulunlar, tarasılık basın, rızkısı kalbon basın. Çörtkanda yollar olsun, kaçkanda yedişleri olsun, kocayı kıtır daim ciloğlu olsun, ağyol olsun, şaklık. Omurlar olsun, yüzge kırıp yaşasın. Her nerseden taymanbay ağır olup işirgeri olup geçersin. Allah'ın kişilerden oluyorsun. Allah'dan dileğini kavur oluyorsun. Baya perverdiler umuruzun olsun. Rahmat. Кендеги Жалал-Абадтагы сел боюнча жанагы 2000 сомдон сөзсүз түрдө коронавируска анализ боюнча мен жанагы айтып өттүм. Пенсия менен пособие берилбей калышы мүмкүн деген кооптонуулар боюнча бүт бары боюнча премьер-министр чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн тез арада. Ал кишиге мына кече конституция күнү болду, баш мыйзамды бир карматып окутуп койсоңор, өзүнүн ыйгарым укуктарын унутуп калып эле ал мындай ал кишинин ыйгарым укуктары абдан чоң азыр, билесиңер. Бирок мындай бекинип алды да. Ошондой жолго барбаса, ушундай маселеде түшүндүрсө. Экинчиден, бизде элибиз коронавирус менен күрөшүп аткан чакта контрабандисттер бүт акча жасап атышат. Өкмөт ушуну тыйып кое албайсыздарбы, Акрам Камалович? Мына бүгүн Лейлекте бир айылдык кеңештин депутатын көрдүңүз, видеону. Тажикстандан бүт контрабанда менен азык түлүк бүт майда чүйдү алып чыгып, алар Бишкекке чейин алып келип сатып атышат. Тажикстанда коронавирус илдети абдан күчөп, оор абалда деп угуп атабыз. Ошондой шартта чек араны катуу караш керек да. Экинчиден, биздин айыл чарбабызды мына министр отурат Эркин Ибраимович. Ушул контрабанда биротоло кыйроого алып келгени калды. Казакстан аркылуу мына Россиядан келген картошкалар бүт бардыгы контрабанда жолу менен кирип, же мамлекетке акча төлөбөй. Ошол жерде тонналарын жашырып жазып, биздин бир 2-3 киши гана пайдасын көрүп атышы мүмкүн. Бүт каптады мына. Теплица бизнес өлдү мына. Темир Сариев премьер-министр убагында ошол бир катуу иштеп теплицалардын өнүктүрүүнү жолго койгон эле. Азыр ал дагы өлдү мына. Бүт сырттан келген азык-түлүк каптап кетти биздичи. Ошону чек арага жөнөтүп, мына болосо чогуу аралы. Ошону бир катуу контролго алгылачы мындай бир. Өзүбүздүн дыйкандар, фермерлер ыйлап атат. Ошол эле Швейцарияда, мисалы, союздаш өлкөлөр мына өздөрүнүн помидорун $2 сатып, өздөрүнүн азык-түлүгү төгөнгөндөн кийин анан ошол Испаниянын помидорун 50 центтен саттырат. Бизде дагы биринчи өзүбүздүн атамекендик фермерлерди, дыйкандарды башка орунга коюп, контрабанданы бир тыйып бериңиздер, бюджетке ошол жерден миллиондор түшөт. Анан фермерлерибизге жакшы болот. Ошону бир приоритет катары карап,
көңіл бұрсаңыздар. Рахмат. Мінеке, ассаламалейкум достар. Мен Аяш атам. Суранбай Аяш атам. Ассаламалейкум Аяш ата. Қандайсыз? Жақсы. Денсаулығыңыз жақсы? Тынсыз ба? Денсаулық жақсы. Жақсы. Амал бар ма? Бар. Сұрап атам. Үрейім айтты сенен астында алып барысы жоқ. Көрдің бе? Тоңатаған ғана еке немесі тигеннен сөзді. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ба? Өтіп атады. Мен сізді видеоға тартып атам. Мен Аяш атам. 100-ге чықтыңыз, а бұйыл? 101-ге чықтым. 101-ге чықтым. Сенің көзте келек, енеміздің ішіндегі менен. 100-ге чықты. 101-ге чықты. Суранбай чоң Аяш атам. Улуу атам экендик согуштун ардагери. Эң сонун. Подарка жаман келіп отыр. Спортивный чоң атабыз. Подарка жаман келіп отыр. Спортсмен атабыз. Жакшы эле келип атабы? Куттуктап атчабы? Ой, эмне кыласың? Келаткан майрамыңыз менен. Карабозубуз жок. Ушул жерге келип жатыптыр. Элдерде турасың. Келсем, элдер айтат, бакыт телефон урду. Биздикинде козу келди, карабозу. Alıp geçti деп. Esi yok. Geçeyle. Geçe saat çıkargamız. Biraz çırandı. Hey! Bizim çıkan gittim biri şu. Şu oldu oğladı. Rahmat. Hey, padarka caman geliyor. Koydu semdeli oldu. Mayli sizi kutluktaş gerek. Sizin yaşınızga жетeli. Siz Alay rayonunda birle siz kalpsız. Hey! Ayşta. Yenenge koz şimdi durat. Bosta bosta kaydateli. Sen kızdansın ben oğuldanmın dedi. Köp yaşаңыз. Allah buyursa. Moskvaga alып barıp geldi. Былтыр бардыңыз, а? Bu yıl. Быйыл bu. Bu yıl vardım. Bir kuruk болгондо 36 жыл болот да. Орозо bir айланганда 36 жыл болот да дейм. Ушундай болобу? 36 жылда bir айланат да, туурабы? Ben baştaki onu çakmadıktan geri kaldı özlerinde. Ошондо канча жашыңыздан баштап туткансыз орозону? Birinci kilaşka okuyla gelen. 6 жаштардан туткан экенсиз да, 6-7 жашта. 10 yaştan beri september çıktılar. Emonuzda soğuşmanında köpçe tutular, açarçılık oldu. Быйыл деле кадимгидей эле кармап атасызбы? Sağlık işkence de kalmağım gerektir. Sağlık içiniz de. Yok var ben baktarsam baktakıl değil bile baktakıldan o kadar öğreği içeceğim çağımda. Ondan sonra bir vereceğim. Yatarda bir vereceğim. Sağlıkta iki vereceğim. 4 vereceğim. Mantıkla vereceğim. Tümşak kılıp. Урматтуу менин досторум, алтындарым, мынакей бул мен өзүм иштеген Зеленый көчөдөгү бир домда, бир даже немеде керек болсо Ленинскийдеги квартальный иштегендер, даже жана муту деп коебуз го, бөлүнгөндөр биякта карашпаптыр да. Эч кандай жардам алган жок булар. Ген планда жок, мынакей эжекил. Анан эжекелер айтат, булар эми баягы жумуштун убагында кичине тамак ашты алып иштешип аткан. Азыр жумуш жок, мына ушундай акыбалда турушат, кыйналып турат. Эми үйдүн ишин тарткандан мен билип эле турум баардыгын. Мынакей бул домдо. Мына биздин кыргыздарды өстөрү байып атканда мындай элди көрүп уялса болмок. Мына бияка келип кичине жардам берип, жанагы көрө акчалардан бөлүп берсе биздей фондторго мына алып келип берет элек мынакей. Каяктан берип атат эми? Эми алтындай замандаштары мынакей. Жолдорун бар алып отур, бизге эмне бар, эчтеке жок, чындап келгенде. Эжекелер Кудай ден соолук берсин, оорудан аман эсен өтөйлү, Кудай буйрса жардам болот. Кудай буйрса. Мен просто бир сыйрак алып атам, көрүп атам, бул жерде мурда бир көргөм, максат эже бар болгондо көргөм да жардам алып.
Yaxşılıq davay. Kırgızistan'a gittik. Всем удачи вам. Назад не возвращайтесь, проезжайте спокойно. Жақсы жетіп алыңыздар. Батты жақсы жетіп алыңыздар. Батты айлы. Қалғандар кетті. Жол ушундай сонун кооз жерлери бар экен. Каракылач укмуш. Мындай жерлерде көп эңсегендерди эле көрө элек болсо керек. Бул жакта кой. Бул жакта элдер. Башта жакта кой бар жакшы. Asılbek bizden Palajens Bratan. Hosteldegilerge salam. Allah'a şükür, kimde kim hareket kılgan bolsa ketet. Hareket kılbagan bolsa je güzgө çeyin kala je bilbeymen al ja Kudaydan ümit kılıp ket otabыз. Жыласыңар кетесиңер. Жылбагандар калат. Москвада иштешти эле уже эме болуп калды. Кыйын болуп калды. Аны Кыргызстанга барып эле тиричилик кылалык. Туугандар кеткен аракет кылгыла. Kimde kim hareket kılıp kıymıldagan ket otat. Kettik. Geçe bizden daha hosteldegilerden daha bir 20-30 çaktı daha ketken. Kırgızstan'a girip ketiştiler. Biz daha ket otabız buyursanız bu yerde 50-60 adam. Daha şükür жақсы бар. Allah'ın yol versen biz daha girip barabız Kırgızstan'a. Kimde kim kıymılda hareket kılgan bolsa ketetem Allah'tan alacak. Границаларга дагы жооп бере албайбыз дейт. Кийинки майдын 31-ине чейин, майдын 30-уна чейин дагы карантинди узартып коюптур. Мына бул жакта ушундай токойлор бар. Кенен. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.